Берүүздү улантабыз, парламент депутаттары Кыргызстанда тартылган тасмаларда порнографиялык жана башка тыюу салынган түрлөрү боюнча чыгармачылык ишмердиктин жыйынтыктары категориясына кирген аудио жана видео чыгармалардын тартиби жөнүндө жобону долбоордун коомчулук талкуусуна койду. Бирок кино тармагынын ишмерлери болсо чыгармачылыкты тескөө катары кабылдабашы үчүн бул маселени өтө кылды аткарууга чакырышууда. Буга чейин аталар керези, энсиреген үй сыяктуу кыргыз тасмалары ачык сценалары үчүн коомдук кескин сынына кабылып, талаш тартыш жараткан эле. Кененирээк кийинки материалдар. Тасмалардагы ачык сценалардын көрсөтүлүшүнө тыюу салган мыйзам бар болгону менен ушул кезге чейин иштеген эмес. Буга андагы иштелип чыкпаган конкреттүү механизмдердин жоктугу себеп болгон. Кыргызстандагы кинематография департаменти эми бул мыйзам дагы иштеп чыгуу үчүн атайын комиссия түзгөнүн билдирет. Жобо ишке кирсе, ага төп келбеген тасмалар колдонуудан алып салынары белгиленет. Бул цензура экен, муну баары кесет деген туура эмес. Бул ошол мыйзамда көрсөтүлгөн тыюу салынган чыгармачылыктын түрлөрүнө гана тийиштүү болуп саналат. Анткени менен тасма ажыраткан режиссерлордун айрымдары кинодогу уяттуу кадрлардын кайсынысы порного же эротикага экенин ажыратып билүү да маанилүү. Режиссер Баян Сарыгуловдун айтымында искусствого көрк кошкон учурлар да болушу мүмкүн. Бирок андай көрүнүштөрдү дароо эле адепсиздикке байланыштырып, тарбиясыз мааниси бар деп түшүнүүгө болбойт. Буларды, конечно, бөгөт коюш керек. Но анын ичинде кое бере тургандар да бар. Элге көрсөтө турган да бар. Баягы порнография менен искусствонун айырмасы бар да. Искусствону көрсөтүш керек. Башкача айтканда, тасмалардагы сүйүү сценаларды бөлүү үчүн так аныктама бере турган критерийлерди иштеп чыгуусу керектигин айтышат. Азырынча бул мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлду. Шаардыктар мындай сунушка кандай ойду карманышат, пикирлерин да угуп көрдүк. Ачык сценаларгабы? Кыргыз киносунда. Жок, ушундай. У нас же бизде эми Европа эмес да. Кыргыз болгондон кийин кыргыз болуш керек дегендей. Сиз каршысыз? Каршы чыгам. Эмне себеп? Биздин менталитетибизге бул жарашпайт. Кыргыз негизи Кыргызда мындай болгон эмес да. Мен каршы эмесмин. Наоборот, я за. Если честно, я таких фильмов не видела, чтобы наши местные фильмы показывали что-то откровенное. Ну, я думаю, они должны делать намек на это, но не совсем все показывать 100% открыто. Мен ага албетте кошулам, анткени Кыргызстанда өзүңүздөр деле ойлоп көрсөңүздөр, андай законду киргизсе деле жакшы болмокту бир жананчы. Анткени муну көрүп, кыргыздын кичинекей балдары деле психикасы бир жагынан бузулса, экинчи жагынан ошону кайталабаса деле келет да. Буга чейин аталар керези, эңсиреген үй сыяктуу кыргыз тасмалары ачык сценалары үчүн коомдук кескин сынына кабылып, талаш тартыш жараткан эле. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы.